Өлкө аймагындагы болуп жаткан эң маанилүү окуяларды кенен тааныштырып, эфирде жаңылыктар маалымат программасы. Аны мен Зайырбек Чуманалиев тааныштырам. Кутмандуу кечиңиздер менен. Алгач кыскача түрмөк менен таанышып алыңыз. 2010-жылы Жалал-Абадта башаламандык уюштургандардын лидери кармалды. Күрөөгө ташталган 60 дана iPhone телефонунун кутусунан буроо чыккан. Милиция мындай телефондор кайсы жерлерде таратылганын иликтеп баштады. Бирок сиз аны сатып алуудан абайлаңыз. Анткени бул кымбат баалуу телефондун коробкасынан iPhone үлгүсүндөгү телефон эмес, мындай болгон темир шаймандары чыгып калышы мүмкүн. Базардагы баасы $29.000 бааланган. Нокат районунун акимине жыл башында берилген кызматтык унаа кырсыкка кабылды. Аким унааны өзү түзөтүп бермек болду. Европаны турайбыз деп атат. Европада велосипед менен келип атат. Министрлери, мэрлери туруп. 2010 жылдын июнь окуясында Жалал-Абад шаарында массалык башаламандык уюштургандар жана алардын лидерлери колго түшүрүлгөнүн УКМКнын маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда, ызы-чуу жараткандардын лидери 13 ноябрда Сузак районунун Ташбулак айыл аймагынан кармалган. Ал 2010 жылдын июнь айында Жалал-Абад облусунун Сузак районунда элди башаламандык уюштурууга үгүттөп, жол тосуп, тосмолорду орнотуу, сепаратисттердин көзөмөлүндөгү аймактардан чыгып кетүүгө аракет кылган жөнөкөй жарандарга кол салууларды уюштурган сепаратисттик топтордун лидерлеринин бири болгон деп айтылат кабарда. Ыкчам издөө иштеринин жүрүшүндө дагы бир жарандын сепаратисттик иштерге тиешеси бар экендиги жөнүндө маалыматтар табылган. Ал 2010 жылдагы июнь окуясында Сузак районундагы Круговое деп аталган жер тилкесине жооптуу болгон. Анын жашаган жери тинтилип, мылтык жана 76 даана ок табылды деп жазылат билдирмеде. Атайын кызмат учурда тергөө иштери жүрүп жатканын кошумчалады. УКМК чет элдик жарандан баасы дээрлик 60 миллион сомго жеткен мефедрон табылганын кабарлады. Билдирмеге караганда, колго түшүрүлгөн чет элдик жаран баңгизат боюнча шуулданган эл аралык кылмыштуу топтун мүчөсү болгон. Чет элдик жарандын 9 килограмм 980 граммды түзгөн мефедрон синтетикалык баңгизатын алып жүргөнү аныкталып, ал Чүй облусунун Учкун айылынын жанынан өткөн Манас аэропорту Бишкек жолунан кармалган. Табылган жүктүн баасы 59 миллион 880 миң сомго жеткен деп айтылат маалыматта. Бұл боюнча кылмыш жаза кодексинин 282 беренесинин 2 бөлүгүнүн 3 пункту беренесине ылайык иш козголгон. Чет элдик жаран УКМКнын тергөө камакчайына киргизилген. Атайын кызмат баңгизатты жайылтууга жаштар көп тартылып жатканын эскертип, ата-энелерди балдарына көз салып, алардан убактысын жана чөйрөсүн көзөмөлгө алууга, түшүндүрүү иштерин жүргүзүүгө чакырды. Мындай кылмыштар үчүн 14 жаштан ашкандар 12 жылдан 15 жылга чейинки мөөнөткө эркинен ажыратылат деп жазылат маалыматта. Бишкекте жаңы төрөлгөн чүрпөсүн таштанды челекке таштаган келин номер 1 тергөө абагынан чыкты. Бул тууралуу Бишкек шаардык сотунан кабарлашты. Билдирмеге караганда, аны сыртка чыкпоо жөнүндө тил каты менен бошотуу чечимин Октябрь райондук соту кабыл алган. Сот мындай чечимди шектүүнүн ден соолугуна байланыштуу чыгарды. Учурда келин ооруканада деп айтылат маалыматта. 2023 жылдын 8 ноябрында Борбор каладагы таштанды челектин ичинен кызыл эт ымыркай табылган. Бала номер 1 төрөт үйүнө тапшырылып, медициналык кароодон өткөрүлгөн. Кийин анын энеси табылып, кармалган. Наристеге дарыгерлер президент Садыр Жапаровдун ысымын ыйгарышкан. Кийин бул ысым өзгөртүлгөнү айтылды. Эмгек социалдык камсыздоо министрлиги наристенин туугандарын издеп, кийин тайнеси небересин алып кетүүгө даяр экени маалым болгон. Ошто күрөөгө ташталган 60 дана iPhone телефонунун кутусунан бол чыккан. Анда алармандар Ош шаарынын тургунунун 2 Kia Sorento автоунасын $45 миң баалап, күрөө катары 60 дана iPhone 14 жана iPhone 15 телефондорун ташташкан. Унаа ээси телефондун кутусун ачканда 3 дана кебезге оролгон болт болгон. Бул кылмышка шектүү катары 21 жаштагы кыз жана коён кайманаты бар уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү кармалды. Смартфон сүйүүчүлөр үчүн iPhone телефону брендке айланды. Бирок сиз аны сатып алуудан абайлаңыз. Анткени бул кымбат баалуу телефондун коробкасынан iPhone үлгүсүндөгү телефон эмес, мындай болгон темир шаймандары чыгып калышы мүмкүн.
Бул факты Ош шаарында катталды. Анда Ош шаарынын тургунунан алармандар Kia Sorento 2 үлгүсүндөгү автоунаасын алып, ордуна күрөө катарында 60 дана iPhone 14, iPhone 15 телефондорун таштап кетишкен. Бирок унаа ээси коробканы ачканда ичинен телефон эмес, темир шаймандары табылган. Бул боюнча Ош шаардык милициясы тергөө ишин баштады. Текшерип көрсө ойноп кетип же билинип калбасын деп алардын баарын скотч менен неме алып үстүнөн кебез менен же болбосо мындай дарат кагаз менен бекитип анан скотчтоп койгон. Бул азыр эми ачылган баягы шепилинде болгон. Ал эми мону карасаңыз бул ошо ачылды. Бул кылмышка шектүү катары 21 жаштагы кыз жана коён кайманаты бар уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү кармалды. Алар iPhone телефондорунун кутусуна атайын оор салмактагы буроолорду салып, кебезге уруп жасалгалап чыгышкан. Андан эч кандай шектенүүгө мүмкүн эмес. Мындай жасалма телефондор унаа ээсинин гана колуна келип түшкөн жок. Мындай болт салынган кутучалар шаардагы бир канча күрөөканаларга чейин коюлуп кеткени белгилүү болду. Кармалган кыз тарабынан бул мурда ушу телефон сатып иштегендиктен телефонду мынтип жасалып коюунун ыкмаларын билген. Анын айтуусуна караганда 100дөн ашуун коробкаларды сатып алып ошол жердекилерден өзү топтоп ушундай жасалма телефондорду жасап ар жерге күрөөгө койгондугун мойнуна алган. Камакка алынган 21 жаштагы кыздын тергөөгө берген көрсөтмөсүндө мындай жасалма телефондон 100 дана даярдалганын айтып берген. Алардын баары аймактарга тарап сатка чейин чыгып кеткен. Учурда бул факты боюнча Жалал Абад облусунда да арыздар келип түшкөн. Коён деген каймана аты бар. Кылмыш чөйрөсүндөгү жарандын дагы бул фактыларга тиешеси бар экендиги тууралуу маалыматтар алынып, ал дагы ушул жана башка фактыга байланыштуу бул аталган жаран коён аттуу баягы кылмыш чөйрөсүндө атка ээ жарандагы Ош шаардык ички иштер башкармалыгына киргизилген. Бүгүн алардын баш коргоо чарасы Ош шаар сотунда каралат. Ошол эле мезгилде дагы кошумча ушул жасалма айфондор боюнча маалыматтар азыр Жалал Абад областынан да бизге келип түшүп жатат жана Ош шаарынан, Ош областынын аймагынан да келип түшүп жатат. Булар тууралуу дагы кеңири маалымат беребиз. Кылмышка шектүү 21 жаштагы кыз мурда Келечек соода борборунда телефон сатып иштегени маалым болду. Аталган жайда соода кылган ишкерлер да телефондун кутусунан болт чыгып калган учурга туш болгонун айтып, камерага сүйлөп берүүнү туура көрүшкөн жок. Бизге саткан балдар, олар бизди алдаган эмес, о жакта бир балдарды алдаган. Алар сатып кеткен, алар анан таныш балдар бизге алып келип ака мына телефон алып коюңуз, биз алганбыз. Бизде дисине болду. Ситуация. Биз кайра акчабызды алып алдык да. Бул информация боюнча ломбардка барсаңар болот. Мына эмнеде Акыркы жылдары смартфон колдонуучулар арасында iPhone телефону кеңири жайылган жана көпчүлүктүн суроо талабында. Бирок бул үлгүдөгү телефондор алууда атайын PR коддор менен текшерип алуу сунушталат. Бул жөн эле коробкасы. Эми буну текшерсеңиз болот да. Мына телефонду мага сатып атат бирөө. Мен бул жактан жөн эле коробкасы менен экен деп окшош экен деп албаймын. Бул жактан текшеремин. Бул жактан имей коду бар, көрүп атасызбы? Ошол имей кодун карайсыз, акыркы 4 цифраны. Анан кийин бул телефондон карайсыз. Если телефондон салыштырганыңызда мына 0329 деп чыктыбы? Эми бул жакта карайсыз. 0329 өзүмдүкү экен. Типа мен өзүмдүкү да. Ушинтип карап алышыңыз керек болот. А просто так мына башка совпадение менен алып койсоңуз деле сизге кийин проблема болот. Неге? Потому что коробканын телефону урдалган болсо, сизден чыга турган болсо, сизге келет да. Ошол жактарын карап алыш керек. Бул кылмышка тиешеси бар деп камакка алынган коён кайманаты менен таанылган Майрамбек Низамов буга чейин 4 жолу соттолгон. Эске салсак, быйыл 13 январда Ош шаарында белгисиз бирөөлөр бир кишини арматура менен сабап жатканы тартылган видео коомчулукта катуу талкуу жараткан. Үрөй учурган бул окуяда бир адам өлүп, дагы бир киши жаракат алган. Майрамбек Низамов ошол арматура менен сабалган жигит экени белгилүү болгон. Кошумчалай кетсек, Ош шаарында жыл баштан бери алдамчылык боюнча 2172 факты катталып, 2017-синин бет ачылган. Алмагүл Эрке Багызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ. Базардагы баасы $29.000 бааланган. Нокат районунун акимине жыл башында берилген кызматтуу унаа кырсыкка кабылды. Ага айдоочунун аракети жана мас абалда болгону себепчи болгон. Учурда тергөө иштери жүрүүдө. Аким унааны өз каражатынын эсебинен кайра оңдотуп калыбына келтирмей болууда. Авто кырсык жумуш учуруна сырткары түнкү саат 4 чамасында катталган. Кызматтуу унааларга болгон жоопкерчилик тууралуу кененирээк кийинки материалда.
Базар баасы 29 000 долларга бааланган бул унаалар жыл башында Ош облусунун ар бир райондорунун акимдерине тапшырылган. Жыл соңуна чыкпай жатып, алардын бири авто кырсыкка кабылды. Ал эми кырсыкка айдоочунун аракети себепчи болгон жана ал мас абалда болгону аныкталды. Учурда иш тергелүүдө. Бул унааны болсо Ноокат районунун акими өз чөнтөгүнөн кайра оңдотуп берүүгө камынууда. 15 ноябрь күнү таңкы саат 4 чамасында катталган кырсыкка алгачкы кароодо дал ушул Chevrolet Captiva үлгүсүндөгү унаанын айдоочусунун аракети себеп болгон. Текшерүүдө анын мас абалда болгону аныкталды. Авто кырсыкта жалпысынан 4 унаа жабыркаган. 3 адам жеңил жаракат алган. Учурда иш тергөөгө өткөрүлүп берилди. Жабырлануучулар ошо биринчи сүзгөн Hyundai Accent үлгүсүндөгү автомашинада жолдун четинде токтоп турган автомашинада 3 бала болгон. Токтоп турган автомашинада ал үчөө тең денесинен жеңил жаракат алып, шаардык ооруканага кайрылышып, андан кийин өздөрүнүн үйлөрүнө кое берилген. Ал эми калган автомашиналарда эч ким болгон эмес. Олуттуу жаракат алган. Олуттуу жаракат алгандар жок, бирок автомашиналарга материалдык 4 машинага чейин ири материалдык баягындай зыян келтирилген. Ноокат районунун акими Данир Иманалиев рульда өзү эмес айдоочусу болгонун, ал үйүнө айдап кетип, эртең менен айдап келип турганын билдирди. Айдоочунун үстүнөн текшерүү болуп, тиешелүү чара көрүлөрүн кошумчалады. Ал эми кырсыктан кийинки унааны аким өз чөнтөгүнүн калыбына келтирмей болууда. Эми унааны деген өзүбүздүн жаныбыздан оңдойбузда, бул даже обсуждация этилбейт. Биздеп мен водителимди айтып атам, водитель күнөөлүү болду, өзү жооп берет. Тем более биздин уруксатыбыз жок, ошол эмне себептен айдап жүрдүң десем, менин үй бүлөлүк себептерим бар эле. Мен ошон үчүн ошону деген машинаны гаражга койбой айдап кеткенмин деп объяснительныйда жазып берип атат да. Анан эч кандай бул мамлекет несебинен деген болбойт да. Мен эми мамлекеттик кызматта 20 жылга жакын иштеп атам. ДТП же бир жерден чыйып алып, же бир жерден уруп алсак, мен мамлекет тарабынан акча каражат которуп оңдогонун мен өзүмдүн тажрыйбамда жок да, баарын эле өзүбүздүн несебизден жасачык. Мамлекеттик кызматтык унааларды дем алыш күндөрү жана жумуштан сырткары жеке кызыкчылыкка пайдаланууга тыюу салынган. Мында бузуулар кодексинин 184 беренеси 1 бөлүгүндө 1000 сом өлчөмүндө айыппул салуу каралган. Албетте ал үчүн кызматтан сырткары пайдаланылгандыгы териштирүүдө аныкталышы керек. Коомчулукта кызмат адамдарына кымбат баалуу авто унаалар берилгенине каршы чыккандар да бар. Мисалы тоолуу райондордогу айыл өкмөт, аким, губернаторлордун жана машиналарычы мейли жанагы жол тандабастар болсун. А бирок мына шаардын айланасында тоо эмес, чөлдөгү, түздүктөгү айыл өкмөт, аким, губернатор мисалы кымбат машиналарды бериштин кереги жок ошолоргочу. Алардын бир баллону канча сом? Бензини, соляркасы канча сом? Алны фитте жүрүп деле, жөнөкөй эле жеңил машинада жүрүп деле иштесе болбойбу мисалы? Туура? Европаны туурайбыз деп атат. Европада велосипед менен келип атат. Министрлери, мэрлери, туура? Сөзсүз эле 470, 570 деген Lexus'ту минип служебный машина кылыш керекпи? Карасаңар, азыр мамлекеттик жанагы служебный машиналарчы, мына шаарда жүрүшөт да, мисалы, Ошто канча машина жүрөт, Бишкекте канча машина жүрөт. Бүт крутой машиналар. Ага бюджеттен акча кетип атат да, бензинине мынанча, ремонтуна мынанча, баллонуна мынанча, туурабы? Өлкөдө район акимдери аттестациядан өтүп, ротациялангандан кийин аларга жаңы кызматтык унаалар тапшырылган. Анда акимдерге мындан 15 жыл мурда кызматтык унаалар берилгени, аларды оңдоп түзөп иштетүүгө дагы көп каражат кетип жатканын негиз катары айтылган. Эске салсак, республикалык бюджеттин эсебинен 60 миллион сомго 40 автоунаа сатып алууга тендер жарыяланган. Анда унаалар заводдон жаңы чыккан, бир дагы жүрө элек абалда болушу керек деген талап менен сатып алынган. Роза Акматжан кызы, Шахрух Иминжанов, Ош ТВ. Кыргызстанда бир экспет букмекердик оюнуна тыюу салынды. Бул оюнда спорттун ар кандай түрүнө карата миллиондогон акча ойнолуп келген. Буга чейин жогорку кеңештин депутаттары букмекердик оюндарды мыйзамдаштырып, салыктан түшкөн каражатты спорт чөйрөсүнө жумшоону дагы демилгелешкен. Интернеттеги эң популярдуу оюнду чектөө акылга сыйгыз аракет экенин колдонуучулары билдирет. Деген менен букмекердик атты жамынып, мыйзамсыз кумар оюндары ойнолуп келгени аныкталган болчу.
Кыргызстанда 1xBet онлайн кумар оюндарынын ишине тыюу салынды. 1xBet буга чейин букмекердик контора катары иштеп келген. Бирок анын лицензиясы алынып, өлкө аймагында иштешине толук чектөө коюлду. Парламент депутаттары бул онлайн кумар оюндарын өлкөнүн көкбөрү жана футбол курама командалары жарнамалап жатканын дагы сынга алышты. Интернеттеги эң популярдуу оюн өлкө казынасына канча салык төгөрү дагы белгисиз болуп чыккан. Кыргызстанда мамлекеттик же болбосо улуттук маанилүү иш-чараларга канча жолу жана канча суммада спонсорлук демилгечи болуп келатат? Ошону айтып бериңиздерчи. Азыркы кумар оюн зоок боюнча атын атагым келбей эле, бирок улуттук оюнубузда ошонун рекламасы чыгып атат да, жарнамасы. Биздин көкбөрүдө жазылып турат, көп болуп туруп, сон болуп туруп. Кайсы бир дүйнөдө негизинен ошо улуттук оюнду ушунча деңгээлге түшүргөндөр барбы? Oyun zooktu reklamировать etти ошол жерден. Улуттук оюн деген улуттук оюн боюнча калыш керек да. Орусиялык 1xBet букмекердик кеңсеси 2007 жылдан бери иштеп келет. Кыргызстанда эле 70ге жакын тилде иш алып барат. Анда спорттун ар кандай түрлөрүнө миллион сомго чейин акча тигилет. Бул онлайн кумар оюндары букмекердик кеңселерде ойнотулат. Бул 1xBet оюндарына катышып жүргөндөр азарт оюндар деп атоого болбой турганын билдиришет. Ал эми өлкө аймагындагы кеңселердин чектелиши акылга сыйгыз аракет экенин белгилешет. Негизи муну кумар оюн деп атасак болбойт менин пикиримче. Себеби баягы 1xBet, Alibet бардыгы эле ошол букмекер конторалар бардык ошо спорттун бардык түрүндө баягындай өзүнүн контораларын ачкан. Ошол эле баягы Кентукки дербиси дейбиз, аттардын жарышы, футбол, волейбол, баскетбол дейбиз, UFC, баягы MMA спорттун бардык түрүндө бул жайылган жана ошол контора аркылуу кирип, кайсыл боец жеңет же кайсыл клуб жеңет деп өзүнүн баягы ошол спорт чөйрөсүндө билимиңди сынап көрсөң болот. Анын ичинен 1xBet бүгүнкү күнгө чейин биздин Кыргыздын профессионалдык футбол союзунун Кыргыз премьер-лигасынын демеушүсү болуп саналат эле. Ошол 1xBettин демеушүлүгү, Alibet букмекерлик конторалардын демеушүлүгү менен Кыргызстанда кээ бир клубтар каржыланып чыгып жүрөт. Даже Кыргызстан ошол футбол союзун дагы каржылайт да, мындай демеушүлүк кылат. Анан буну эмне себептен Кыргызстандын экономикасына ошондой эле футбол спорт чөйрөсүндө салым кошкон конторанын эмне себептен лицензиясын алып атканы мага караңгы болуп турат. Анан ошол эле ошол букмекерлик контораларды көзөмөлдөйбүз деген бул менин оюмча бүгүн интернеттин заманында бул такыр мүмкүн эмес, болбогон кеп. Букмекердик кеңселердин мыйзамдаштырылышын буга чейин эл өкүлдөрү демилгелеп, мыйзам долбоорун коомдук талкууга койгон. Депутат Шайлообек Атасов букмекерге ставка коюуну азарттык оюн эмес, интеллектуалдык мелдеш деп эсептейт. Мындан улам Кыргызстандын жарандарына букмекердик кеңселерде ойноого уруксат берип, алардан түшкөн кирешенин кеминде 2% спорт тармагына которуу керектигин билдирет. Бул букмекер деген бул казино эмес. Бул ошол Италия футболчулары менен Бразилия футболчулары ойносо, ошол жерде отуруп алып онлайн бирөөнө 500 сом, экинчисине 1000 сом коюп ойношот. Азыркы күндө Кыргызстанда ошол подпольно кирип кетип, ар түрдүү мындай грубо айтканда красныйларга жана караларга берип, мамлекетке бир тыйын бербей иштетип атышат. 4төн 5тен бүгүнкү күндө ошондой компаниялар бар. Аларды ачыкка чыгарышыбыз керек. Мамлекетке бир тыйын салык төлөбөй бүгүнкү күндө ойнотуп атат. Биз азыр биз курук кыйкырык менен бул андай мындай деген менен буну бөлүп чыгып, мыйзам менен бекитпесек салык төлөбөй жатышат. Алардын үстүндө крышалары бар. Крышалары бүгүнкү алар иштеп өздөрү пайда көрүп атат мындай. Казакстанда, Россияда бул конкреттүү түрдө спорттук оюндарды, мелдештерди, спорттук инвентарияларды алууга, ошондой эле ошол мамлекеттин жалпы дене тарбия спортун колдоого жумшашат. Өлкөдө каржылык брокер жүргүзүүгө уруксат бар, бирок бул жайлардын баары кумаркана катары көмүскө иштегени аныкталган. Бул фактыдан улам Ички иштер министрлиги өлкө аймагында 40тан ашуун букмекердик кеңселерди жапкан. Бул финансылык брокерлер Ошто дагы кулачын жайып, акча турган 2 факты катталган. Жарандар интернет сайттарына, интернет блогтарына кайсыл бир ошол жердеги оюн зоок клубтарды, кумар оюн ойночу жайларды көрсөтүп, ушул жерде ушунча акча уткузуп койду деп жарандарды белгилеп айтып жаткан видео тасма тараган. Бул боюнча Ош шаардык ички иштер башкармалыгына катталып тергөө уланган. Ошол учурда массалык түрдө бардык регион аймактарда ошол жетекчилик тарабынан, министрлик тарабынан ошол оюн зоок клубтарга көңүл бурулуп, ошол жердеги бардык мыйзамсыз дейилген клубтар текшерилип,
ошол учурда ички иштер министрлигинин тергөө бөлүмүнө бардык бул жактагы дело материалдар жиберилген. Өткөн жылы казинолорго кайрадан уруксат берилген. Бирок кыргыз жарандарына жана 21 жашка чыгылык чет өлкөлүктөргө кирүүгө тыюу салынган. Учурда казинолорду ачуу үчүн 10дон ашуун лицензия сатылган. Ал эми мыйзам менен жөнгө салынбаган онлайн букмекердик ишмердүүлүктүн натыйжасында өлкө экономикасы $100 миллион ашуун каражаттан кол жууганын экономисттер айтып келишет. Абдумалик Базарбаев, Шахрух Именжанов, Ош ТВ. Мамлекет башчы Садыр Жапаров бүгін 16 ноябрда Россиянын Федерация кеңешинин төрайымы Валентина Матвиенконы кабыл алганын президенттин маалымат кызматы билдирди. Белгилей кетсек, Матвиенко өлкөгө КМШ парламенттер аралык ассамблеясынын жыйынына катышуу үчүн келген. Жолугушууда кыргыз-орус кызматташтыгынын бир катар актуалдуу маселелери талкууланып, эки өлкөнүн парламенттер аралык байланыштарын өнүктүрүү боюнча пикир алмашуу болду деп айтылат кабарда. Учурдан пайдаланып Садыр Жапаров Владимир Путинге ысык саламын жолдогон. Өз кезегинде Валентина Матвиенко Владимир Путиндин саламын айтып, бир катар чөйрөлөрдө кызматташууну мындан ары дагы кеңейтүүгө жана тереңдетүүгө кызыктар экенин белгилеп өттү. Ал Кыргызстандагы инфраструктуралык долбоорлорду россиялык ири компаниялар ишке ашырууга кызыктар экенин кошумчалаган. Матвиенко Садыр Жапаровга өлкөдө орус тили колдоого алынып жаткандыгы үчүн ыраазычылык билдирип, эки өлкөнүн жетекчилеринин демилгеси менен Кыргызстанда заманбап 9 мектепти куруу сыяктуу ийгиликтүү долбоорлор ишке ашырыла турганын белгилеген. Хиджаб парз, бирок никап парз эмес. Ал эми сакал коюу сүннөт. Коомдук жайларда никап жана узун сакалга тыюу салуу сунушу камтылган мыйзам долбоору коомдук талкууга чыгарылды. Демилгечи биринчи жолу мыйзам бузгандар үчүн 2000 сом айып салууну же 30 саат коомдук жумушка тартууну, экинчи жолу мыйзам бузуу үчүн 4000 сом айып салууну же 40 саат коомдук жумушка тартууну сунуштап жатат. Кененирээк кийинки материалда. Азыр мен никап кийип турам. Ушул эле жоолукту көтөрө турган болсок, мына бул хиджаб. Учурда жогорку кеңештин депутаты Шарапат ханым Мажитова тарабынан хиджабка эмес, дал ушундай никапка тыюу салуу сунушталды. Бул бардык эле жерде эмес, коомдук жайларда кийүүгө тыюу салуу сунушталды. Албетте бул сунуш коомчулукта кызуу талкууга жем таштады. Коомдук жайларда никап жана узун сакалга тыюу салуу сунушу камтылган мыйзам долбоору коомдук талкууга чыгарылды. Документте коопсуздукту камсыз кылуу жана инсанды идентификациялоо зарылдыгы менен жарандардын укуктарын, эркиндиктерин урматтоонун ортосундагы тең салмактуулукту сактоого багытталган деп жазылган. Демилгечи депутат биринчи жолу мыйзам бузгандар үчүн 2000 сом айып пул салуу же 30 саат коомдук жумушка тартууну, экинчи жолку мыйзам бузуу үчүн 4000 сом айып пул салуу же 40 саат коомдук жумушка тартууну сунуштап жатат. Мисалы, элечекте дагы ал оронот да, бардык жерлерин жолугун жабат, ал чачтарын жабат. Ошол сыяктуу эле хиджаб деле бардык нерсесин жабып жүрөт да. Ошондой эле улуттук кийим, прям улуттук кийим болбосо дагы улуттук кийимге эле окшош. Никап болот. Никап ошого каршыдай. Ошого каршы болсом болот, мисалы ал араптардыкы да. Никапка каршылыгым бар, ал болбойт да, негизи кыргыздарга билбейм. Ал ошол араптардыкыдай, кыргыздар жол салынышат го негизи. Бул жолдун да бир түрү да салынган. Ар кимдин өзүнүн каалоосу бар го. Кыргызстанда дин эркиндиги болгондуктан мен бирөөлөргө салынба же салын деп айта албайм да. Сакал эми ар кимдин өзүнүн иши да, сакал өзүнүкү. Койгону коет, койбогону койбойт. Маршруткаларга чыксаң, теле көзү көрүнбөй чалынып чыкканда түшкөндө бияктагы адамга дагы ыңгайсыздык жаратып атат. Өздөрүнө дагы бир кыскасы терс көрүнүш болуп атат да. Эми бардыгыбыз эле жолук таштап койбойбуз, бардыгыбыз эле жолук салынабыз деп эле жүрөбүз да, мисалы үчүн. Кудай бардыгыбыздын жүрөгүбүздө Кудай бар, Алла бар. Ошон үчүн жөн эле мындай салынып, оронсо дагы мындай өзүнө келинишимдүү, жүдөбөгөндөй кылып оронсо мен буга тегеле каршы эмесмин. Бирок баягы ашыкча аша чаап кеткендерге каршымын. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын аалымдар кеңеши мындай сунушка тынчсызданып, маселени чектөө менен эмес, агартуу, түшүндүрүү аркылуу чечүү керек деген таризде маалыматты таратты. Анда айтылгандай шариятта хиджаб негизги парз, ал эми никап парз эмес. Аалымдар ар бир адам өзү жашаган мамлекеттин каада салттарына дал келгендей кийинүүсү туура деп эсептешет. Ал эми сакал коюу ислам дининде сүннөт амал болуп эсептелет, аны тыкан таза кармоо керек. Шариятыбызда фарз, ал эми нихаб кийүү бул
Аллах Таалага дагы да жакыныраак болоюн, сооп туруп амал алайын, же өзүмдү фитнадан, жанагындай башкалардын бир фитнасынан сак болоюн деген дагы да такыбалык кылам деген инсандардын кылган амалдары. Сакал чыккандан баштап коюлат. Мусулман эркек бул Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям биздин эң көмөр туткан адамыбыз. Шариятыбызда мына ошо кишини ээрчүү менен сакал коюлат. Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык өлкөдө дин тутуу эркиндиги бар. Коомдук талкууга сунуш кылынган документтин түшүндүрмөсүндө мыйзам долбоорунун негизги максаты коомдук коопсуздукту бекемдөө экени жазылган. Мыйзам долбоору коомчулукта ар түрдүү талкууларга жол ачты. Айрымдар өлкөдө динди жамынып чектен чыккандар бар экенин белгилешсе, айрымдар бул жарандардын дин тутуу эркиндигине жолтоо болбойбу деп чочулашат. Түшүндүрүү иштерине биринчи орунда басым жасаш керек. Анан ошонун негизинде бул маселени чечкенге аракет кылыш керек да. Ошондо максатка ылайыктуу болуп эсептелет. Тыюу салуу менен бул маселе тескерисинче радикалдык жагы балким өнүгүп кетүү коркунучу дагы бар да. Ошол жагын дагы эске алыш керек. Ар бир нерсени мындай анализдеп, ойлонуп, жете өлчөп бир кескен туура болот деп эсептейм. Дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүндө коомдук жайларда, транспортто, өкмөттүк имараттарда, мектептерде жана ооруканаларда бетти жапкан кийимдерди кийүүгө тыюу салынган. Мындай эреже Кытайдын Үрүмчү шаарында, Нидерландияда, Францияда, Шри-Ланкада жана Швейцарияда бар. Алардын катарына быйыл Өзбекстан дагы кошулган. Айыппул салуу түрүндөгү жазага коңшу өлкөнүн президенти кол койгон. Адам укуктары боюнча Европа соту мындай чечимди жөндүү деп тапкан. Роза Акматжан кызы, Шахрух Иминжанов, Ош ТВ. Кыргызстанда убакытты 1 саатка артка жылдыруу керек. Мындай пикирин Баткен облусунун 2 тургуну айтып чыкты. Бул демилгени көтөргөндөрдүн бири Баткен таңы газетасынын башкы редактору Адылбек Акматов. Ал коңшу мамлекеттер 5-алкактык убакытта экенин билдирди. Мындан улам өлкөнүн саатын УТС +6дан чыгарууну сунуштады. Ал эми дарыгер Нурали Койлубаев Кыргызстан 18 жылдан бери жасалма саатын алкагына түшүп калганын белгилеп өттү. Бул убакыттын тартыштыгын жаратып, өзгөчө эрте менен турган наристелердин ден соолугуна кооптуу экенин билдирди. Өлкө убактысынын 1 саатка артка жылдырууну сунуштагандар борбордук бийлик өкүлдөрүнө кайрылып, бул маселе өтө маанилүү экенин белгилешти. Убакытты эсептөө Улуу Британиядагы Гринвич обсерваториясынан өткөн меридиандан башталат. Дүйнөлүк убакыт алкагы боюнча Гринвич 1-алкакта, Москва 2-алкакта, Бишкек шаары 5-алкакта жайгашкан. 2005 жылдын 12 августунан бери Бишкек убакытынын 6-алкагында УТС +6да турат. Таң атпай балдарыбызды, неберелерибизди жобосу шаштып тургузуп, детсадка шашып жөнөйбүз. Ошол эле мезгилде окуучулар ошол эле мезгилде өзүбүз дагы шашып, мындай жүрүп, көп мындай стресске, анан тышкары мындай бир кагылышуу, бүт мындай бир адамдардын мындай психологиясына тие турган олуттуу нерсени биз көзгө назар албай жүрөбүз да. Бул убакыт деген дүйнөлүк алкакта дайыма мындай бир нормалдаштырып турган атайын өзүнүн коомчулугу бар, коому бар, изилдөөчү илимпоздор бар. Биздин Кыргызстан негедир мына Борбордук Азиядагы өлкөлөрдөн 1 саат алдыда жүрүп атабыз, байкасаңыздар. Эмне үчүн мындай болуп атат? Анын бул саат 1981 жылдан Союз убагында 1991 жылга кышкы саат, жазгы саат, экономия, электр энергия деп Союз ушинтип алдыга артка жылдып турганда. Ошону Союз бузулгандан кийин бардык республика эл аралык ЮТИС программасы боюнча өздөрүнүн саат алкагына түшкөн дагы биздин Кыргызстан ошол артка алдыга жылдыруу сааты 2005 жылга чейин улантып жүрүштү. 2005 жыл ушул саат азыркы саатка токтоп калдыгы 18 жылдан бери мунун залал жактарын, пайдасыз жактарын мен лекциясын уккандан ошого салыштырып көрсөм, азыр ушундай биздин жаштарга, биздин жашоочуларга бир аз кыйын болуп калды. Ош шаарында аймактарга каттаган маршруттук каттамдарга талап күчөтүлөт. Мындан ары райондорго каттаган кичи автобустар каладагы жаңы автобекеттен гана кетиши керек. Бүгүн транспорттук көзөмөл инспекциясы каттамдарга рейд жүргүздү. Анда айдоочулардын лицензиялары каралып, жүргүнчүлөрдү тейлөө шарттары текшерилди.
Инспекция кичи автобустардын техникалык абалын көзөмөлдөп, айдоочуларды наркологиялык жактан текшерүүнү күчөтүү керектигин билдирди. Рейд учурунда ашыкча орундук коюп алган айдоочулар айыпка жыгылды. Ошондой эле 3 облустун райондоруна каттаган маршруттук линиялар жаңы автобекеттен гана жүргүнчү алуу талабы коюлду. Ал эми айдоочуларга толук шарт түзүлбөгөнү үчүн Ош автобекетинде 13 000 сом айып салынды. Транспорт департаменти 10 айдын аралыгында айдоочуларга 2881 протокол түзгөн. Андан 13 миллион сомдон ашуун каражат өлкө казынасына түшкөн. Жоопкерчиликти чектелген коомдор, фирма өкүлдөрү ошол рейс алдында нарколог, механиктин көзөмөлдөн өткөзүп жатабы? Чындыгында ошол көрсөтүлгөн эреже боюнча иш алып барып атабы? Ошолор боюнча азыр рейд иш-чаралар жүргүзүп жатабыз. Ош шаары, Ош облусу боюнча аймактарды каттаган жана ички шаар каттамдардын бардыгын ушул эртең мененки нарколог, механиктин көзөмөлүнөн өткөрүү боюнча катуу иштер жүрүп жатат. Ал эми автовокзалдан жөнөп кеткан шаар сыртына каттаган каттамдар боюнча дагы азыр өзүңөр келип көрдүк, бардыгы ошол көрсөтүлгөн эреже боюнча иш алып барылып жатат. Механиктер дагы өзүнүн милдеттери боюнча так аткарып жатат, ошолор боюнча дагы азыр текшерүүлөр жүргүздүк. Мына жакын арада кыш келип жатат. Айдоочулар арасында дөңгөлөктөрдү кышкы дөңгөлөктөргө алмаштыруу боюнча дагы түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Ал эми кээ бирке ушул талаптарды так аткарбай, ушул кош мамиле кылган жоопкерчилик чектелген коомдорго мыйзам чегинде 13 000 сом айыппул салынып жатат. 17 ОСО мекеме, кичи мекеме ишканалары келишим түзүшкөн. Негизинен келишимде өздөрүнүн баягы транспортторун ушул жерден каттатуу боюнча багыттарга. Эми азыр эртең менен биздин нарколог айдоочуларды спирттик ичимдиктерин ичтиби, алардын давлениясын текшерип, анан ошого карап баягы путевкаларына печать басып линияга чыгарышат. Андан наркологдон өткөндөн кийин айдоочулар диспетчер механика барат, биздин контрольный дежурный механикибиз бар. Мына ушул жаңылыктар бүгүнкү чыгарылышыбызды жыйынтыктайт. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Алдыда дүйнө кабарлары орун алат. Бизден алыстабай туруңуздар.